Таш көмүр шаардык прокуратурасы тарабынан Таш көмүр Кызыл Жар 12 багытындагы автожолго төшөлгөн жаңы асфальттын сапаттуулугуна текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүдө Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын номер 38 жол тейлөө мекемеси автомобиль жолдорун курулуш ченемдерин жана эрежелерин талаптарын одоно түрдө бузуп, асфальтобетон катмарын тыгыздык коэффициентин сактабастан, анын калыңдыгын азайтып төшөгөндүгү аныкталды. Ал эми ага карабастан сапатсыз салынган жолду Жол транспорт департаментинин кызмат адамдары акты менен кабыл алышкан. Натыйжада мамлекетке 29.104.829 сом өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Аталган факты боюнча шаардык прокуратура тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 273 беренеси сапаты начар курулуш менен кылмыш иши козголду. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.